Баланын жыты бул бейиштин жыты. Бала бирөөгө кор болсо, ал эми кээ бири балага зар. Мындан бир нече жыл мурда балалуу болуу бактысы аял же эркектин кандайдыр бир оорунун себебинен балалуу болбой келиши ата-энени тынчсыздандырып келген. Ал эми азыркы күндө медицинанын өнүгүшү менен ар бир эне балалуу болууга мүмкүнчүлүк алды. Бүгүн биз Бишкектеги адамдын репродукциясы боюнча Кыргыз илимий борборунан сиздерге адистердин маалыматын сунуштамакчыбыз. Саламатсыздар. Бул эко уруктандыруу бөлүмү. Бул бөлүмдү мындай көрсөңүздөр, ар бир эшиктер жабылып турат, ар бир бөлмө өзүнчө изолированный болот. Бейтаптар бул жака даярданып келет, стимуляциядан кийин заключениясы менен ошо экстракорпоралдык уруктандыруу үчүн бияка келишет бул бөлүмгө. Биринчиден келгенде эле бул жакка келишет. Ар бир бөлмө изолированный болгондон кийин ар бир жагында өзүнчө эшиктери болот, жабылып турат. Биринчиден бияка келип эле бул жерден биздин кардарлар даярдалат. Операциянын алдында бул жерге келип, бул жактан көрүлөт, бул жактан даярдалат. Даярдыктан кийин экинчи бөлмөгө келет, предоперационныйга келет. Бул жерде атайын 2 орундуу жер бар. Операциянын бир күндө 2 операция кылышы мүмкүнбүз. Ошондуктан бул жерге операциянын алдында бир аз эс алып турганга жатылат. Бул жерден капельница коюлат, дарылар берилет. Операциядан кийин дагы наркоздон кийин ойгонгонго чейин бул жерден болуп турат. Бир күнгө чейин бул жерде кармап тура алабыз. Операциянын убактысы келгенде бул жака эшикке кирет, ал жакта болсо биздин операционный блок болот. Биздин пациенттер бул жактан кирип, операционный блокко кирет. Аны операционный блокту башка жагынан көрөлү. Тукумсуздук менен жабыркаган үй бүлөлөр көп кайрылышат биздин борборго. 1 жылдан ашуун тукумсуздук менен жабыркашса, боюнда болбосо, анда тукумсуздук деген диагноз коюлат. Бизге келгенде ошо текшерүүдөн өткөрүп баштайбыз. Тукумсуздук менен жабыркаган үй бүлөлөр, сиз айткандай, жалгыз гана аял текшерүүдөн өтпөй, эркек дагы чогуу текшерүүдөн өтүш керек. Ошондон биз жубайын андролог, урологторго жиберебиз. Эркектин тукумсуздугу бул барбы жокпу деп көп учурга чейин суроо берилип келген дагы көп кездешкен көйгөй бул эркек киши ар дайым аял кишини күнөөлөп келчү да. Өзүн денеси ак оорулуу эмес деп эсептеп келчү. Анан замандын талабы эки түгөй үй бүлөдө көкө пландаштырып аткандан эки тараптан бирдей изилдөө керек. Анан ошентип эркекти изилдеп келгенде көп көйгөйлөр аныктала баштайт. Алар ошол тукумсуздукка алып келген. Биринчи келгенде эң биринчи учурда кайсы себептери болушу мүмкүн тукумсуздуктун? Бул инфекциялар болушу мүмкүн. Инфекциялар алар турбанын, жатындын турбасынын түтүкчөсүнүн бекип калышына себепкер болушу мүмкүн. Ошондуктан көп убакта тукумсуздукка алып келишет. Же сиз айткандай жатындан тышкары бойдо болуп калышын себеби болушу мүмкүн. Гормональный нарушениялар тукумсуздуктун себеби болушу мүмкүн. Андан кийин дагы жатындын ичинде полип, гиперплазия, ошолорду да текшерип, ошолорду дагы исключать этишибиз керек. Ошонун баары текшерилип бүткөндөн кийин гана анан лечение башталат, дарылап баштайбыз. Кээ бир убакта тукумсуздуктун себебин таба албай кыйналабыз. Ошондо иммунологическое бесплодие деп диагноз коюлат. Балким канча бир процент тукумсуздук менен жабыркаган үй бүлөлөрдө ошо себебин таба албай да кыйналышыбыз мүмкүн.
Медицинада экстракорпоралдык уруктандыруу латынчадан экстра сырткары, корпус дене деп которулат. Экстракорпоралдык уруктандыруу бул аялдын жумурткасынын клеткаларын алып, эркектин урукчасын алып, аялдын организминен сырткары пайда болгон түйүлдүктү 2-5 сутка кармап, анан инкубаторго кармап, аялдын жатынына салынат. Бул операционный бөлүмгө кириш эшиктер болот. Булар дагы изолированный болот. Бул жерге келип операциянын алдында даярданабыз, өзүбүз хирург даярданат, анестезиологдор даярданат. Эми операционный бөлүм өзү биякта бул жакта болот. Азыр эч ким дагы жок, ошон үчүн азыр акырындан тарта алабыз. Бирок бунун эшиктери көп ачылбаш керек, анткени өзүнчө вентиляция болот. Операционныйда эмбриология бөлүмүндө стерилизация болуп, вентиляция болуп, аба тазаланып туруш керек. Анткени назик болот, аябай эмбрион клеткалары, жумуртка клеткалары абдан назик болот. Биз бул операционныйга кирген алдында самын, жыттуу самын дагы болбойт. Жанакындай духи, атырлар менен да себинсе да болбойт. Тамеки жыттарына дагы абдан зыян болот. Ошондуктан биз өзүбүз ошол операциянын алдына абдан даярданып, атырлардан себинбей, бейтаптарды да суранабыз, ошондой кылып келиңиздер деп. Анан бул жакта операционный болот. Азыр эч ким жок болгондуктан акырын биз бияка келип тартып көрсөтө алабыз. Биздин операционный стол функциональный болот. Бул жерге бейтап жаткандан кийин наркоз берилет. Наркоз берилгенден кийин өзүнүн положениялары коюп алып, өзүбүзгө дайынданып алып, УЗИ аппарат менен жардамы менен операция жасалат, пункция жасалат, жумурткаларынан жанакындай бышкан клеткалары алынат. Пункциядан кийин алынгандан кийин бул жерден бүт заманбап аппаратуралар турат, насостор турат. Ошолордун баары сорулгандан кийин бул жерде кички терезени көрүп турасыз. Ал жерде эң кымбат биздин бөлүм турат. Ошол жерде өсө турган кички эмбриондор өсө турган жер. Ошол терезеден акырындан өткөрүлүп берет. Ал жакта эмбриолог адиси бар. Ал өзү барып ошол жака тапшырып беребиз. Бул жактан бир 10 жол пункция алабыз, 10 фолликулдан клеткалар алып, пробиркалар менен баардыгын тияка берилет. Бул пробирка коюла турган жер дагы өзүнчө көрүп турсаңыз, электричествого кошулуп турат. Анткени анын ичинде жылуулук болуп туруш керек. Аялдын ичинде 37 градус болгондуктан бул жерде да 37 градустук. Ошондо биз монда перенос болгондо потеря болбош үчүн 37 градустук бүт жерде ошондой дайынданып турат. Бул деген условиялар болот ошондой операциянын учурунда. Эки ыкмасында аял менен эркектин бышып жетилген урук безин алып, лабораторияда экөөнү бир пробиркага жайгаштырат. Пробиркада түйүлдүк пайда болгондон кийин ал аялдын жатынына салынат. Ал эми ашыкча жумурткалык клеткалар сакталат. Калган 2-3 түйүлдүк калса же аялдын жумурткаларынын клеткалары калса, бизде криоконсервация деп коет. Ал деген бул сосудтарда сакталат, анын сактоосу чексиз. Бул эшиктин аркасында эң ошол бөлүмдүн эң негизги бөлүмү болот. Бияк эмбриология болот. Бул жерден биздин кички клеткаларыбыз чоңойгону бүт баары ушул жерден байкалып, ушул жерден текшерилип тураттар. Да байкасаңыздар, жанакындай операционный дагы бул терезеден берилет. Биздин жумуртка уруктары бул жактан берилет. Бул жерде да кички бир айнекти көрүп турсаңыздар, бул жерден жолдошунун эркек уруктары берилет. Бул жерден ал келип, бияктан текшерилип, бул заманбап микроскоп, жылуулукту кармап деген шкафтардын ичинен текшерилет. Эркектин уругу бул жерден текшерилип, эң жакшы, эң керектүүлөрү алынат. Андан ары баардыгы тең бул бөлмөгө келишет. Бул бөлмөдө байкасаңыздар бош орун жок. Бул
шкафтарда заманбап шкаф, электронный микроскоптордун астынан ушул жерден именно оплодотворение болот. Бул жерден аялдан алынган жумуртка уруктар менен эркектин уруктары сперматозоидтар кошулат. Ушул жерден именно оплодотворение болот. Андан кийин биякта бизде инкубаторлор турат, электронный инкубаторлор, ошонун ичине салынып, ушул жерде 5-6 күнгө чейин чоңойот биздин клеткалар. Күнүгө бөлүнүп чоңоюп турушат. Буга мындай көрсөңүздөр өзүнүн температурный режими болот. Бул жакка углекислый газ подаваться этет, бул жакка азот подаваться этет. Бунун баары системно келип, бул жерден бияка кошулуп, электронный вариантта каралып турат. Өзү карап турат, бир нерсе кичине изменение болсо сигнал берип баштайт биздерге. Бул жерде мындай абасы дагы улам тазаланыш үчүн вытяжной, притяжной вентиляция бул. Өйдө жакта бактериальный фильтрлер чоң абдан бар. Жарым жыл сайын алмашылып турат. Бул жерде стерильный аба болуп туруш керек. Анткени айткандай эле абдан назик болот клеткалар. Бул микроскоп, ушул микроскоп менен кандай биз сыймыктансак болот, абдан заманбап жаңы микроскоп. Бул жерден текшерилип көрүлүп, видеофиксация бар, фотофиксация бар. Ар бир клетканы өзүнчө сүрөтүн тартып, компьютерден алып, распечатка алып, анан бетаптарга да өзүбүзгө да илимий борбор болгондон кийин өзүбүздө илимдеп аны бетаптарга дагы доказательный кылып көрсөтө алабыз. Ошол сүрөттөрдү баардан чыгарып, эми бул бүт жерде жок да мындай аппаратура. Ушундай бөлүмдөн акырын-акырындан чоңоюшат. Медицинада дагы бир ыкма бул жасалма инсеминация деп аталат. Бул эркектин уруктугун жатын ичине жайгаштыруу менен бирге бойго бүтүрүү ыкмасы. Инсеминация деген бул эркектин урукчасын жатынга куюу деп айтылат. Көрсөтмөсү бул эркектин спермограммасынын көрсөтмөлөрү ылдый болсо, нормадан ылдый болсо ошондо жазалат. Бирок аялдын түтүкчүлөрүндө патология жок болуш керек жана жатындын ичинде дагы патологиясы жок болуш керек. Ушундай көрсөтмөсү ошол. Кант диабети менен кайрылган жаранда эгер уже үй бүлө куруп анан балалуу боло албай аткандыктан келгендерди караганда алардын анчалык деле тукумсуздук деп эсептелбейт. Мындайча айтканда относительное бесплодие деп коет. Эгер кандагы канттын деңгээлин орундаса, бир мерчем чегинде кармап турса, ал баардык каалоосу оңун ашат да. Эгер кантына деңгээлине көңүл бурбаса, ал эч кандай дал жүргүзүлбөсө, доктордун айтканын укпаса, анда ал ошондой тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Бирок толук абсолютный тукумсуздук деп айтылат, ага жетпейт. Бирок көпкө чейин карабай жүрсө, өзүн докторго кайрылбай, кантты контролго албай жүргөн болсо, анда сөзсүз тукумсуздукка алып келиши мүмкүн. Ошондуктан аны докторго кайрылып, үй бүлө эрди катын чогуу кайрылып, эки тараптын бирдей изилденип, анан тиешелүү сунуштарды консультацияны алып, анан айтылат, болот же болбойт келечекте. Гормоналдык нарушениялардын себеби азыркы убакта бизде экология менен байланыштуу болушу мүмкүн. Ошондой эле биздин тамактануубуздан дагы болушу мүмкүн. Азыр көпчүлүк убакта жанакындай фастфуд тамактарды көп жегенде дагы ошолор дагы гормональный нарушениеге алып келиши мүмкүн. Стресс алып келиши мүмкүн. Частый стресс болсо дагы гормоналдык нарушенияларга алып келиши мүмкүн. Бул биринчи кезекте биздин азыркы кезекте бул биринчи орунда жыныстык жол менен жугуштуу оорулар болуп эсептелет. Бизге көп кездешет ошолор. Андан тышкары дагы айлана чөйрөнүн бузулушу деп айтсак болот. Иштеген жериндеги условиялар, андан дагы
башка жыныстык органдарга байланыштуу эмес, башка жалпы оорулар. Анын арасында азыркы кезде көп кездешкен туберкулез, рак, ВИЧ, СПИД оорулары дагы тиешеси болот. Абортту көп кылган аялдар кийин тукумсуздук менен жабыркашы мүмкүн. Анткени бул биринчиден гормоналдык нарушенияга алып келиши мүмкүн. Экинчиден трубанын бекип калышына себепкер болушу мүмкүн. Ошо көп аборт кылган аялдар кийин экинчи тукумсуздук менен жабыркап бизге көп кайрылышат. Текшере келгенде алардан полип табылышы мүмкүн же жатындын түтүкчөсү бекип калышы мүмкүн. Андай аялдарга уже экстракорпоральное оплодотворение менен бойдо болушу мүмкүн. Ушул бөлүмдү биз иштеп жатабыз. Бул бөлүм 2016 жылы ачылган болчу. Ошондон бери акырындан иштеп келатабыз. Эми эч кимден деле сыр эмес окшойт. Биздин Кыргызстанда ЭКО боюнча жеке менчик центрлер бар, алар иштеп жатат. Мамлекеттиктен биз жалгызбыз. Бирок көп бейтаптардын баары тең чет өлкөгө кетип калып атат. Буну деген экстракорпоралдык уруктандырууну бизнеске айландырып койгон. Bundan тыйын табабыз деп башка чет өлкөгө кетип калып атышат. Биздин бейтаптар, биздин Кыргыздын граждандары баардыгы ошол жактан кетип атат. Ал жактан мүмкүнчүлүк жакшы кош бойлуу болуп келип атышат, бирок ал башка жер болот, башка аба ырайы болот, жаткан жерине тыйын төлөш керек. Бул жерден болсо жазатта турган болсоңор, тыйыны боюнча эми биздин антимонопольный комитет менен түзүлгөн, баалардын баары тең, процедуралардын баары, тыйындардын баары тең кассага төлөнөт. Бул жактан эч кимге бонус берилбейт. Биз ошентип акырындан биз деле изилдеп келатабыз. Биздин деле ошол жол менен кош бойлуу болгондор бар, төрөлгөн балдар бар. Аларды көргөн сайын биз өзүбүздү турабыз. Ошондуктан бизге кайрылгандан коркпогула, келип көрүнүп кетип тургула. Биз деле өзүбүздүн сөзүбүздү айтабыз. Биз да көп нерселерге жетип атабыз. Лабораториябыздын статистикасы боюнча бизде боюна бүткөндөр процентин карасак 30%, дүйнөлүк статистиканы деле карасак 30-40% боюна бүткөн бул жакшы көрсөткүч деп эсептелинет. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.